Саламатсыздарбы, урматтуу э, энелер мектеби конкурсунун катышуучулары. Мына Жалал Абад областынан Эркингүлдүн демилгеси уюштуруучулугу менен бир катар ушул багытта конкурстар өтүп келатат. Э, Бирөөсүнө Жалал Абадта барып катышып да келдим. Эң жакшы 12 команда катышып жакшы өткөздүңүздөр. Алардын баарыга рахмат. Бул конкурстардын максаты ушу энелердин көңүлүнү балдардын тарбиясыга буруу, ошо уул кыздардын таалим тарбиясын жакшыртууга кызыктыруу, ошол максатта китептерди окуп, ал китептерди түшүнүп, тарбия процессинде, үй тиричилигинде пайдалануу болуп эсептелет. Ошол үчүн сиздер бул конкурска астейдил катышып, Эркингүлдүн багыттарын өздөштүрүп, ал китептерди окуп чыкканыңар өтө ал сиздер алган китептеги байлык Кудай кааласа сиздер аркылуу балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга берилип, алар таалим тарбиялуу, ыйман инсаптуу, адамгерчиликтүү, билимдүү инсандар болуп чоңойсо, Кудай жолуга, эл журттун ыраазылыгыга, сиздердин тилегиңиздерди актап жакшы иштесе, өмүрлүк бактылуу болсо, бул Кудайдын бергени. Ата-энелер сиздер үчүн өзүн өзү тарбиялоо, айым китеби жана башка китептер, мына 3 жаштан кийинки бала мыкты болсун десеңиз, дагы башка көптөгөн китептер окуп, конкурстун шарапаты менен, ошонун талабы менен өздөштүрүп, анан ошону кызыгып, талашып, тартышып жатып, өзүңүздөр чоң ишти жасайсыздар. Ал ошол китептеги мазмунду, байлыкты өзүңүздөргө өздөштүрүп ошол үчүн бул конкурстарга чындап, астейдил даярданып катышыңыздар. Акырындап барып, ошол чоң китептердин ар бир бөлүмү боюнча, чоң темалары боюнча дагы конкурстарды уюштурсаңыздар жакшы болот. Мен баарыңыздарга эсендик, амандык, балдарыңыздарга өмүр бакыт каалаймын. Бул конкурстарды уюштуруп жаткан Эркингүлгө, анын жардамчыларыга чоң ыраазылыгымды билдирип, сиздерге ийгилик, жакшылык каалайм. Бар болуңуздар, рахмат.